Жалпыңыздарга салам. Кайрадан биздин каналга кош келдиңиздер. Кече күнү 11 ноябрь күнү Польшада эгемендүүлүк күнү болду. Ошондуктан бул чыгарылышта сиздерге Польшада эгемендүүлүк күнү кандай майрамдалат жана биздин эс алуу күндөрүбүз кандай өтөт, ошол тууралуу кыскача сиздер менен бөлүшкүбүз келди. Эгерде сиз чет өлкөдө жашоого кызыксаңыз, ушундай видеолорду көрүү сиз үчүн пайдалуу жана абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Анткени мындай чыгарылыш аркылуу жөнөкөй адамдар эч кандай бир боексуз, чыныкы жашоону көрсөтүп берет. Ошондой эле өзүнүн көз карашы менен дагы бөлүшүп, сиздерге чет өлкөдөгү жашоону жакындатат деп ойлойм. Эгерде сиз каналга каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө каналга катталып, ошондой эле лайк басып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып койсоңуз, абдан ыраазы болобуз. Ошондуктан видеону толугу менен көрүңүз. Айтып кеткендей, 11 ноябрь күнү Польшада эгемендүүлүк күнү болду. Ошондуктан кыскача тарыхы боюнча айта кетсек, 1918 жылы Биринчи дүйнөлүк согуш аяктаган соң Польша кайрадан эгемендүүлүгүн алган. Кайрадан деп айтып жатканымдын себеби, анткени Польшанын тарыхы абдан татаал. 123 жыл дүйнөлүк картадан жоголуп, Польша мамлекети кайра 1918 жылы пайда болгон. Албетте, эгерде Польшанын тарыхын айтсак, абдан көп убакыт кетет. Бүгүнкү чыгарылыш Польшанын тарыхы тууралуу эмес. Ошондуктан кийинки эгерде сиздер Польшанын тарыхына суранып, көбүрөөк сураныштар келсе, мүмкүн сиздер үчүн Польшанын тарыхы тууралуу кыскача жана кызыктуу жерлерин айтып бергенге аракет жасайлы. Ошондуктан ал тууралуу алдына жаза кетиңиз комментарийге. Сизге Польшанын тарыхы кызыктуу болобу же өзүңүз окуп алсаңыз ошол жетиштүү болобу. 11 ноябрь күнү бардык мамлекеттердегидей эле Польшада дагы эс алуу күнү болот. Эч бир адам иштебейт жана ар бир шаарда, региондордо түрлүү концерттер, ошондой эле фестивалдар, ярмаркалар менен коштолот эгемендүүлүк күнү. Ал эми биз жашаган шаарда Польшада өзгөчө болуп саналат. Ал тууралуу азыр айтып берем. Мен дагы бир байкаган өзгөчөлүк, Польшада 10 ноябрь күнү ар бир имаратта же жеке үйлөрдө болобу, өзүлөрүнүн терезелеринде флагдарын илип коет дагы. Эшикке чыксаң, ар бир үйдөн, ар бир имараттан флагды көрөсүң. Бул дагы мен үчүн өзгөчөлүк болду, анткени Кыргызстандан бул нерсени байкаган эмесмин. Мен алдыда айтып кеткендей, 11 ноябрь күнү биз жашаган региондо, тактап айтканда Познань шаарында өзгөчө күн. Анткени бул күнү 2 майрам кош майрамдалат. Биринчи майрам бул эгемендүүлүк күнү болсо, ал эми экинчи майрам бул Ден Швентего Марчина. Эгерде кыргыз тилине которсок, ыйык Мартиндин күнү деп айтылат. Бул күнү болсо Познань шаарында рогаликтерди жеп, ошондой эле көчөнүн Ден Швентего Марчина, Швенто-Марчинский деген рогалик бар, ошол жээлип, ошондой эле көчөнүн майрамы болот. Тагыраак айтканда, эгерде бул майрамдын тарыхына кайрыла кетсек, абдан эле бир нече кылым мурда башталган экен. 4-кылымда ошо Польшага Римден легионер качып келет дагы, анан кийин епископ болуп, кээде кембагалдарга жардам бере баштайт. 19-кылымда ошол ыйык Мартиндин аты берилген храмдагы иштеген жана сыйынган адамдар элдерди рогалик жасап, элдерди сыйлай башташат, элдерге бекер берип башташат. Анан кийин ошол каада салт кармалып келип, 1994 жылы адамдар бул майрамга, бул күнгө көбүрөөк маани берет дагы, официалдуу түрдө майрамдап башташат. Ошол күндөн баштап көчөлөрдө 11 ноябрь күнү ярмаркалар өтүп, абдан көп пекарнялар болобу же жөн эле жеке үйлөр болобу, өзүлөрү рогалик жасайт дагы. Адамдар ушул күнү абдан көп рогалик алып жешет. Чынын айтканда рогалик абдан даамдуу, бизге дагы жагат. Эгерде кыргыз сомуна которуп кетсек, баасын айтсам, бир рогаликтин баасы 150 сомдон 250 сомго чейин барат. Анткени
граммы оор болот, ичине орехтер кошулуп жасалгандыктан кичине оор болот. Анан дагы бир жолу айтып кетейин, абдан даамдуу. Эгерде Познан шаарына келсеңиздер, сөзсүз түрдө рогалик жеп көрүңүздөр. Польшанын дагы бир өзгөчөлүгү, ошо биз жашаган шаардын өзгөчөлүгү, Польшанын башка жерлеринде ушундай рогаликтер жасалбайт, бир гана Познан шаарында жасалып. Эгерде башка шаарларда жасайм десе, атайын Познанга келип, ушул рогалик жасаганга уруксат сертификатын алып кетишүү керек. Ошондуктан Познандагы бул жагынан өзгөчө болуп саналат. Ошондой эле 11-ноябрь күнү башка шаарлардан болобу же башка мамлекеттерден болобу көптөгөн адамдар келип, рогалик жеп, майрамдалган күндү көрүп кетишет. Менин жеке байкашымда, эгерде кыргыздар менен поляктарды салыштырсак, поляктар кыргыздарга салыштырганда таттууну көбүрөөк жакшы көрүшөт. Мына видеодо көрүнүп тургандай, кандай майрам болобу, ярмаркалар болобу, ушундай таттууларды көп жасашат жана көп сатышат. Дагы бир Кыргызстандан өзгөчөлүгү, эгерде айрыкча кышкы мезгилде гжана вино деп сатышат. Гжана пивосу дагы бар. Ал болсо ысытылган вино же ысытылган пиво. Ал нерсени дагы поляктар өзүлөрү жакшы көрөт дагы, жана келген туристтер абдан жакшы көрүп ичишет.
Алдыдагы видеолордо сиздерге Польшада эс алуу күндөр кандай өтөт ошону дагы кыскача көргөзгүбүз келди. Биз бул эс алуу күндөрү биздин үйдүн жанына жакын жайгашкан зоопаркка барып келдик. Ошол зоопаркта өткөргөн 3-4 сааттык, 2-3 сааттык убактыбызды 5 минутта кылып сиздер менен дагы бөлүшүү бизге кызыктуу болду. Ошондуктан видеону көрүп бүтүп өзүңүздүн албетте ой пикириңизди калтырып жана каналга катталганды унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.
Thank